Жаш өспүрүмдөрдү зордук зомбулуктан алыс кармоо, аларды сергек жашоого тарбиялоо максатындагы маанилүү спорттук иш-чара. Каракол шаардык ички иштер бөлүмү, Каракол шаардык мэриясы жана Ысык Көл облустук спорт башкармалыгы менен биргеликте окуучулар арасында спорттук мелдеш уюштурушту. Бул иш-чаранын негизги максаты жаштарды көчөдө көзөмөлсүз жүрүүдөн сактоо, аларды ынтымакка жана ден соолукту чыңдоого чакыруу. Командалык негизде балдар бири-бирине баягы күйүндү болуп, андан сырткары ошол оюндун эрежелери балдардын баягы бири-бирине өз ара жардамдашуу, жалпы командалык негизде оюн көрсөтүү ушул тарбиялык мааниси чоң да, ошондуктан ушул футбол, волейбол оюндарын тандалды. Мелдешке мектеп окуучулары бир нече спорттун түрлөрү боюнча катышты. Таймаш учурунда балдар команда менен иштөөнү үйрөнүп, мектептер аралык достукту бекемдөөгө мүмкүнчүлүк алды. Жаш өспүрүмдөрдүн келечеги үчүн биздин милдет аларга туура багыт берүү. Спорт аркылуу зордук зомбулуктун алдын алабыз деп белгилешет иш-чаранын уюштуруучулары. Бүгүнкү иш-чаранын негизинде балдар бири-бири менен ынтымакка чакыруу максатында зордук зомбулукту болтурбоо, коопсуздуктун алдын алуу максатында иш-чара жүргүзүп жатабыз. Мындай спорттук мелдештер Караколдо жыл сайын салтка айланып үзгүлтүксүз өткөрүлүп келет. Уюштуруучулар келечекте да бул ишти кеңири масштабта улантууга ниеттенишүүдө. Бул сыяктуу демилгелер жаш муундун ден соолугуна гана эмес, коомдун жалпы тынчтыгына да олуттуу салым кошот. Талгат Токтомушев, Нурдин Урманбетов, Атайын Ысык Көл жаңылыктарына.